бул Ажар айымдын видеолору Instagram, TikTok дүйнөсүндө абдан популярдуу болуп жатат. Кыргызстандын эле эмес, Казакстандагы пабликтерине тарап кетти. Бирок биринчи тартканда күткөн эмесмин, унчалык тарайт деп. Көп идеялар бар да, пландар бар. Бирок эми ырдасамбы деп атам, бирок иштебесең, эч нерсе кылбасаң, анда бир сомдо таппайсың. Эгерде аракет кылып, гиф кылып, реклама кылып иштесең, көп эле табам го. Канча сумма? Мени тааныгандар көп, издеп тауып подписаться этишет. Жигитиң үчүн карьераны таштай аласыңбы? Ооба. Сөгүнөсүңбү? Ооба. Курбулар арасынан баарынан сулуусу сенби? Помощь издеп, мен корктум да биринчичи. Мындай алкаштар болушат экен, алар видеону өчүр деди. Коркутту, сени керек болсо каматам, соттошобуз деп. Керек болсо президентке барып арызданам деп. Өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийге жазсаңыздар болот. Мени кандай кыз деп ойлогом. Не десем даярдап. Бүгүнкү каарманыбыз Ажара Алишеровна. Атына заты жарашкан Ажарлуу Бийкеч TikTok баракчасы аркылуу коопсуздук, кайрымдуулук тууралуу видеолору менен элдин көп талкуусуна алынган. Кыргызстанда блогер, вайнер, тиктокерлер көбөйүп жатат. Алардын басымдуу бөлүгү TikToктун форматынан чыкпайт. Бир эле трендке кайра бийлеп тартыла беришет. Ошондуктан Ажара кийин ойлонуп көрүп, саны бар сапаты жок видео тарткандан көрө сапаттуу контент кылайын деп чечкенин айтат. Негизи эле жашоосунда кайрымдуулукту көп жасаган Ажар башкалар дагы көрүп жакшылык кылсын деген максатта видео тартат. Ажара маек учурунда муну менен гана чектелбестен, алдыда кайрымдуулук иретинде ушул сыяктуу видеолорду тартуулап, мындан дагы сапаттуу контент жаратуунун үстүндө иштеп жатат. Ассаламу алейкум, урматтуу Космос пресс каналынын көрүүчүлөрү, баарыңыздарга кайрадан салам айтабыз. Жаз келди, жаздын дагы бир жаркыраган күнүнөн бардык биздин катталуучуларыбызга салам айтабыз. Бүгүн да өзгөчө эксклюзивдүү интервьюбузду баштайын деп турабыз. Ал ким десеңиздер, өзгөчө TikTok, Instagram дүйнөсүндөгү ошол тармакта активдүү колдонуучулар бул Бийкечти тааныйт. Ажара, саламатсыңбы? Саламатсызбы? Кандайсың? Жаз майрамың менен алгач. Рахмат, сиздин да. Жаз келип, кыздар дагы ачылат го, ошол сыяктуу сен дагы. Бир аз жаз кайсыл мезгил жагат? Күз жагат. Күз мезгили, Жакшы, достор, ким десеңиздер, өзгөчө бул Ажар айымдын видеолору Instagram, TikTok дүйнөсүндө абдан популярдуу болуп жатат. Буюрса ал тууралуу дагы өзүнөн сурайбыз. Ажара, эми өзүң жөнүндө айтсаң, кайсыл жерденсиң? Да ушул интернет тармагына качантан баштап баштадың? Мен өзү азыр Макаренкода жашайм, Ош шаарында. Бирок негизи Партсезден болом, Мөнөк айылынан. TikTok биринчи Instagram'ды тартып баштаганмын 2,5 жыл мурун. Кийин TikTok популярный боло баштагандан кийин TikTok тарта баштадым. Кайсыл видеоң менен элге таанылдың? Көп видеолор бар. Кандай Акыркы мындай эл оозуна алынган видеолоруңдун бирин айтпайсыңбы? Жанагы үй жок, үй жайсын, сел саякка жардам берген жасанып туруптан. Кандай пикирлер келди сага? Жакшы жазышты, жакшы комментарийлерди окудум. Бардык группаларга тарады, пабликтерге, Кыргызстандын эле эмес, Казакстандагы пабликтерине тарап кетти. Бирок биринчи тартканда күткөн эмесмин, унчалык тарайт деп. Толкундан. Ажар, айтсаң, эми ушул тармак менен гана кетем деген ойдосуңбу же башка жака дагы жаңы ачылыштарды жасайын деп атасыңбы? Ушул тармак боюнча эле кетем. Көп идеялар бар да, пландар бар. Бирок эми ырдасамбы деп атам, бирок ал жакында эмес. Балким да көп идеялар келип калат өзүмө. Демек, ырчылыкка дагы кызыгасың? Кызыгам. Кандай ырларды, кимдин ырларын жактырасың? Кыргызча ырларды анча көрбөйм. Орусча ырларды көрөм. Чет өлкөлүк ырларды аласың, Ооба. Жакшы. Instagramга катталганыңа канча болду? Азыркы учурда канча катталуучуң, подписчигиң бар? Instagram биринчи кызыгып эле ачканмын. Мындай блогер болом деп эмес. Анан кийин уже киришип баштадым. Instagramды ачканда 2,5 жыл болду ачканыма. Азыр болсом 127 миң подписчигим бар. 127 миң, Демек, бул тарап сенин каражат тапчу булактардан бири болуп калды ошондо? Ооба. Канча табасың сыр болбосо? Айына же болбосо күнүнө? Бул кандай десем, туруктуу эмес. Эгерде бир айда мисалы эч нерсе кылбасаң,
иштебесең, эч нерсе кылбасаң анда бир сом да таппайсың. Эгерде аракет кылып, гиф кылып, реклама кылып иштесең, көп эле табам го. Көп эле эмес, эми ар кандай болуп калат деген. Канча сумма болжолу менен? Айына Ооба, айына 200 миңдей, 200 миңдей. 200 миң, 300 миңге жакын демек. Жакшы. Азыр Instagram менен иштеген жакшы болуп атабы же TikTokпу? Кайсыл бирине көбүрөөк басым жасап атасың? Экөөнү бирдей жасап атам. Көбүнчө блогерлер же Instagram'ды алып кетишет, же TikTok'ты алып кетишет. А мен болсом экөөнү тең бирдей алып кеткенге аракет кылам, бирок Instagramга көбүрөөк басым жасайм. Көбүнчө сага кандай билдирүүлөр, каттар келет? Баарына эле жооп бересиңби? Директ окуп турам, ар бир жазган колдонуучуну окуп турам, жазгандарын, бирок жооп бере бербейм. Баарына жооп бербейм. Анан экинчи аккаунтума менеджерим жооп берет, ал реклама боюнча. Атайын менеджериң да бар турбайбы? Жалгыз эмес, аркаңда демек команда бар. Команда эмес, менеджерим эле бар. Ал гифтерди жооп берет, спонсорлорго жооп берет, рекламаларга жооп берет. Сага башкалар реклама берем десе кантип сүйлөшүш керек? Же болбосо кантип баалашат? Эмнеңе карайт, кантип баа коесуң ага? Негизи прайс лист бар бизде. Баа коюлган. Кандай болсо кандай болот деген. Мисалы, экинчи аккаунтум бар, Ажар Лайф деген. Ошого жазышса, менеджер менен сүйлөшүп, рекламаны сүйлөшсө болот ошол жактан эле. Жазса сразу жооп беребиз. Жакшы. Эми өзүңдүн кесибиң жөнүндө айтсаң, учурда эмне менен аракеттенесиң, дагы блогерликтен сырткары? Негизи кесибим БИМге тапшыргам, бизнес жана менеджмент, финансист. Бирок аны окуумду азыр окуй элемин, заочный кылып койгонмун. Анан азыр блогерликтен сырткары бизнеске кызыгып атам. Кандай бизнеске? Эми ал пландалып жатат, пока азыр толук иштелип чыга элек, ойлоно элек. Бул нерсеге сен ата-энең каршы болбойбу? Мисалы, видеолорун көрүп, мындай кылбай эле койсоң болмок, же болбосо башкача жумуш кылсаң болобу деп сын айткандар болобу? Жакындарыңдан. Биринчи Instagram'ды тартып баштаганда аябай каршы болушкан. Өтө каршы болушкан. Instagram'ды тартпай эле кой, биз сага бизнес ачып берели, салон ачып, же болбосо башка толтура магазин ачып берели кааласаң деп. Анан бирок Instagram'ды таштайсың деген. Сага мен салон ачканга кызыкчумун, салондо иштеп, анан кызыкканымы пайдаланып, сага салон ачып берсек, Instagram'ды таштайсың деп айтышкан, бирок мен жок, Instagram'ды эле тандайм деп айткам. Эгерде хакерлер сен Instagram'ды, TikTok'ты бузуп койду, сен ал учурда кандай абалда болмок элең? Эми аракет кылмакмын ачканы, бирок кайра баштамакмын, эмне кылам? Мени тааныгандар көп, издеп табып подписаться этишет деп ойлойм. Ажар, мына сен азыр TikTok менен Instagram'дан таанып атпайсыңбы? Сени көчөдөн көрүп калышып, бир аз таанып калышкандар, суретке түшүп алат дегендер болуп барбы? Көп эле болот. Атактуулуктун мындай даамын аз да болсо тата баштадыңбы? Атактуу боло элекмин деп ойлойм. Бирок көчөдө эки канамда эле жаштар тааныйт, көбүнчө жаштар тааныйт. Анткени подписчиктерим кичинекей кыздар көбүнчө. Сүрөткө түшүп алайлы дешет. Кээде шашылып атканда дагы айтышат, анан баары түшкөнгө аргасыз болсун. Сага сырттан канча деген жаш берет сага? Канча жашта деп ойлошот көпчүлүгү? 98, 97, 22, 23 жашта деп ойлошот. Азыр менин кыскача суроолорум бар. Бул суроолорго бат-баттан жооп бересиң, ачык айкын. Ажар, сен мыктысың деп өзүңө айтасыңбы? Ооба. Быйыл турмушка чыгасыңбы? Жок. Жалкоосуңбу? Ооба. Аябай атактуу жылдыз болгуң келеби? Ооба. Ооба. Жигитиң үчүн карьераны таштай аласыңбы? Ооба. Таштай аласың. Instagram'дан таанышуу иретинде жазган жигиттерге жооп бересиңби? Жок. Кызга 40 үйдөн тыюу дегенге кошуласыңбы? Жок. Уурулук кылып көрдүңбү? Жок. Сөгүнөсүңбү? Ооба. Курбулар арасынан баарынан сулуусу сенби? Жок. Сенен да сулуулар бар, Кечки клубтарга барасыңбы? Кээде. Барып турасың айрым учурларда. Калып күлгөн учур болобу? Болот. Чачыңды күн сайын жуйсуңбу? Ооба. Сага керек эмес досторуң барбы арасында? Жөн гана мамиле куруу жаатында? Бар. Бар, Бардык суроолорго чындап жооп бердиңби? Ооба. Instagram'дан тааныш иретинде жигиттерге жооп бербейм дедиң, жазган. Билбейм, балким азыр сүйлөшкөнгө эрте деп ойлойм. Эрте эмес, эми сүйлөшө берем. Кандай десем,
көп жазышат, анан ар бирин карабайм, жөн гана реклама жазса анан окуйм, жооп бере берем. Азыр сага Инстаграмды ачсаң, сага жооп берилбеген суроолорго ушул Инстаграм аркылуу жооп берип койчу. Кайсы комментарийди же? Жок, сага дайректен келет го. Ачпаган билдирүүлөрүңдү ачып, запрос болуп калат го. Ошол жерлерден 4-5 суроого жооп берип кой. Эми көпчүлүгүн жоопсуз калтырсаң керек, Баары эле жоопсуз калат. Азыр ошол жерлерден кызыктуу, ылайыктуусун тандап бирөөсүнө жооп бер. Барсбек Байкеге эмне болгон, кечэтен бери сторис киргизбей калды го. Бир аз мурун машина менен типа авария болгондой сүрөт киргизиптир дейт. Өзүм деле билбейм, ал менен аны кандай десем, жазыша бербейбиз, жөн гана видео тартканга келгенде эле жазышып калабыз. Анын жеке жашоосун билбейт экен. Кийинкиси Кайсы каналдан ажырыжы дейт. Канал эмес, YouTube каналдан. Космос Пресс, Космос Пресс. Мен сиздин сторисиңизди күтүп отурам күндө дейт. Суроо эмес экен. Абдан көп билдирүүлөр бар экен бул жерде. Сторис алыңыз деп көбүнчө жазышат. Ажырыжы саламатсызбы? Сиз өзүңүз жалгыз жашайсызбы же ата энеңиз мененби дейт. Ата энем менен жашайм. Чогуу үй бүлөң менен жашайм. Азыр достор, мынакей Ажара ачылбаган билдирүүлөрүн ачып, түз эфирден, мындай эфир аркылуу жооп берип жатат. Өзүңүздөр дагы жакшылап карап берген сурооңуздарга жооп алсаңыздар болот. Эми көпчүлүгү жөнөкөй эле жазышат экен, сториске жооп берип жазышат. Каяктасыз? Эмне кылып атасыз? Таанышсак болобу? Сторис деп көбүнчө жазышат. Негизи жигитиң барбы? Жигитим бар. Кайсыл? Жанагы Барсбек дегенби? Жок. TikTokто жүргөн. Барсбек менен жөн гана доспуз, жакын досум болот. Жоолук салып, Instagramга жүктөп соңура TikToкточу жооп бергиле. Ошол жөнүндө эми көрүүчүлөргө айтып берип койчу. Акал кандай болгон, эмне үчүн анттыңер, эмне үчүн айылга барып жоолук салындың? Барсбектин эжесине пранк кылганбыз, видео тартып. Анан ошол съемкадан сүрөткө түшкөнбүз. Анан съемканы, ошол видеороликти кийин киргизебиз деп. Киргизебизби, киргизбейбизби, аны план көрө элекпиз. Ал видео анча чыкпай калды, жакшы чыкпай калды. Ошого ойлонуп жатабыз пока. Жөн гана ал менен дос иретинде гана контент чогултуш үчүн гана сүйлөшүп жүрөсүңөр. Эми жакын доспуз жөн гана. Сен айтып калбадыңбы, жигитим үчүн карьераны таштоого даярмын деп. Өзүңүн кесибиң боюнча иштейсиңби? Өзүм кесибим боюнча иштебейм. Анткени ал уже заочный кылып койгом. Блогерликке кызыкканым үчүн дагы көптөгөн кызыктуу видеолор тартсам дейм. Жакында камера алдым, ошого дагы качественный контент кылып, TikTokко да, Instagram. Азыр жакшы иштебей атам, негедир жакшы тартпай видеолорду, бирок алдыда өтө мындай качественный контент болот деп ишендире алам. Демек, мындан дагы блогерликти өнүктүрүп, ушул тармак менен киреше табайын деп жатасың, өнүктүрүп, Ооба. Сыр болбосо канча ушул таптың жана ошол тапкан акчаңды эмнелерге жумшадың? Тапкан акчамды камера алдым. Анан кийим кечеге, кыздарга кандай десем, салонго эки жакка кетип кала берет. Аларды эсептебейм деле, анан негизи коротконум ошол камера алдым. Машинаң барбы? Машина эми алам. Буюрса ушул блогерлик менен машина аласың жакында. Чогултуп атасыңбы? Ооба. Эми жана видеоң тууралуу айтсаң, акыркы учурларда абдан популярдуу болуп жатат бул бомуштун сен тамак бергениң, ошол эле учурда жаман терс оюн айткандар дагы бар арасында. Бул видео тууралуу өзүң айтып берсең. Негизи ал видеону карантинде тартайын деп жүргөм. 1 жылдай болуп калды окшойт уже. Анан карантинде тарта албай, баары айылга кетип калган болчу ал убакта. Анан айылда тарта албай, бул жака келе албай койгонбуз. Баар жок жабык, жолдор жабылып. Кийин шаарга кайра келгенде бомуш издеп, мен корктум да биринчичи. Мындай алкаштар болушат экен алар. Анан сүйлөшкөндө дагы издеш аябай кыйын болду. Көбүнчө жашаган жер эмес, мындай. Кандай бомуш тапсам деп, Кандай, анан каерден издесем деп билбейм да, каерде жүрүшөт алар деп сураштырдым. Кыскасы ошентип 4-5 ай өтүп кетти. Анан акыры өзүмө мындай ылайык, видеого ылайык келтирген бомуш таптым, сүйлөштүм, ал менен макул деди.
анан аны тарткандан кийин жакшы ойлор жазышты колдонуучулар. Кийинчерээк ошол бомуштун, ошол акенин кызы жазды. Кызы жазып эмне деди? Видеону өчүр деди. Аябай коркутту, сени керек болсо каматам, соттошобуз деп, керек болсо президентке барып арызданам деп, ошентип өчүрбөсөң видеону деди. Анан ал деген жакшылап түшүндүрдүм. Ал байке өзү макул болгон. Мен ал байке менен сүйлөшкөм, мен зордуктаган эмесмин, жаман нерсе кылган жокпуз деп түшүндүрсөм да түшүнбөй, ошол боюнча андан кийин 3-4 күн кичине коркуп жүрдүм. Балким көчөдө көрүп калсам деп болот деп. Ошондой болду. Андан кийин унчукпады деп. Демек ал байкенин үй бүлөсү, кыздары бар турбайбы, Кыздары бар окшойт. Кыз болом деп айтты да. Сен жөн эле Бирок ал байке эле жокпуз деп ойлогонсуң да, үй жайсыз, эми аны сураган деле эмесмин, үй бүлөбүз бар депчи. Ал көчөдө жаткан жерден, би көчөдө жүргөн жерден көргөнбүз да. Анан өзү деле айткан, жардам бергиле ушундай деп. Сизди биз тартабыз, сизди көрүп, ушул видеону көрүп башка элдер дагы жардам берсин деген ойдо тартабыз десем, макул болгон өзү. Дагы кандай видео тартайын деп мындай пландап атасың, ошол сыяктуу? Көбүнчө ушул жакшылык кылып, кайрымдуулук кылганга көбүнчө басым жасайын деп жатам. Жакында подписчиктериме убада берип койдум, 1 миллион болсом бир үй жайсыз адамга квартира белеп берем деп. Ошол план бар. Сөзсүз эгер 1 миллион болсом, сөзсүз ошол убадамды аткарам. Мына кызык. 1 миллион болгондон кийин демек Ажарадан мүмкүнчүлүгү мындай аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 1 квартира берет экен. Элестетиңиз, азаматсың, ошол максатыңа жет. Ажар, айтсаң эми сага мындай жеке жашоо тууралуу айтсак, качан турмуш курайын деп атасың? Жигитим бар деп калдың. Турмушка азырынча турмуш курбайм. Мен эми болгон 19 жашка чыгам быйыл. 19 жашка чыксам бир 22-20 да бир 3-4 жылдай бар болуш керек. Ошондой. Бирок жигитиң бар, Сүйлөшөсүң. Канча жыл болду? 2,5 жыл. 2,5 жыл болду. Ошондо 17 жаштан баштап сүйлөшүп баштапсың, Жакшы, Ажара, убактыңды бөлүп келгениңе рахмат айтабыз. Мындан ары көп пландарың бар экен. Өзгөчө квартира берем деп калдың. Эми ийгилик каалайбыз. Дароо жазып, дароо жооп берип, жоопкерчиликтүү экенсиң. 12-ге чакырдык, дал ошол убакытка келдиң. Эми сөзүбүздүн аягында өзүңдүн кайрылууңду жасап, биздин көрүүчүлөрүбүзгө айтып койсоң болот. Интервью алганыңыздарга рахмат. Канал канча подписчигиңиз бар азыр? 80. 80 болсо дагы ийгиликтерди каалайм. 100 миң, 500 миң, миллион болгула сиздер дагы. Өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийге жазып, подписация этип койсоңуздар болот. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Ажарадан ошентип өзүнүн жеке жашоосу тууралуу, блогерлиги тууралуу маалымат алдык. Ажар айткандай, өз пикириңиздерди, колдооңузду комментарийге жазып коюңуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Көрүшкөнчө.